Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 1-чейрек үчүн. Тема: китеп эмнеге үйрөтөт. Мугалим: Тулибаева Кандалат Туктабаевна. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе барыңарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү аралыктан окутуубузду баштайбыз. Урматтуу окуучулар, өзүңөр билгендей эле биз өткөн сабагыбызда окуу куралдары жөнүндө сөз кылганбыз. Кана эмесе баарыбыз окуу куралдарын эсибизге салып алабыз. Окуу куралдарына китеп, дептер, боек, күндөлүк, калемсап, калем, сызгыч, өчүргүч, учтагыч жана башкалар кирет. Келгиле анда эмесе мен силерге китеп жөнүндө 4 сап окуп берейин. Китеп деген эч сүйлөбөйт, бирок көптү үйрөтөт. Ичиндеги ар бир жазуу чечен кылып сүйлөтөт. Балдар, бүгүн аяк-оона айынын 16-сы, бүгүнкү өтө турган темабыз китеп эмнеге үйрөтөт деп аталат. Китеп алтын казына. Күч билимде, билим китепте. Китепсиз өскөн бала суусуз өскөн даракка окшош. Мына балдар, көрдүңөрбү? Эгер силер даракка канчалык суу куйсаңар, дарак ошончолук гүлдөп бийик өсөт. Силер да китепти канчалык көп окусаңар, бийикти көрө аласыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силер жаңы сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маанисин түшүнүп аласыңар. Аларды кайталап айтасыңар. Ким эмне деген суроолордун маанисин ажырата билүүгө көнүгө бересиңер. Сабакта өтүлгөн лексиканы маанисине жараша колдоно аласыңар. Башка буюмдардан окуу куралдарын ажырата аласыңар жана аларга суроо бере билүүгө көнүгө бересиңер. Кеп конструкциясы аркылуу суроо жооп түзүүгө машыга бересиңер. Бүгүнкү сабакта бири-бириңер менен мамиле түзүүгө, окуу куралдарын айрыкча китепти таза сактоого үйрөнө бересиңер. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ишке ашат эгерде силер жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, сабакта колдоно алсаңар, сүрөт боюнча сүйлөм түзө алсаңар, сүйлөмдөрдү толуктап туура жаза алсаңар, текстти окуп, тексттеги сүйлөмдөрдүн маанисине жараша ажырата алсаңар, суроолорго туура жана так жооп бере алсаңар, табышмакты окуп, маанисин түшүнүп, жандырмагын таба алсаңар, бүгүнкү биздин сабагыбыз өз максатына жетет. Келгиле анда эмесе урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыздагы жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Баарыбыз биргеликте окуйбуз. Окутуучу. Учитель. Көптү билесиң. Много знаешь. Үйрөтөт. Учит. Мурда. Раньше. Алыскы өлкөлөр. Дальние страны. Баарыңар мени менен биргеликте окуп, жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алдыңар деп ойлойм. Келгиле анда эмесе баарыбыз китебибиздин 11-бетиндеги китеп эмнеге үйрөтөт деген текстти окуйбуз. Китеп эмнеге үйрөтөт. Ата, эмне үчүн сиз көптү билесиз деп сурады баласы атасынан. Менин эң жакшы досум жана окутуучум бар, деди атасы. Ал бардыгын билет жана мени үйрөтөт. Сиздин окутуучуңуз кайда? Эмне үчүн мен аны көргөнүм жок, деди баласы. Ал мына, деди атасы китептерди көрсөтүп. Китептер мага бардыгын үйрөтөт. Мына бул китеп мага алыскы өлкөлөр жөнүндө айтып берди. Ал эми экинчиси адамдар мурда кандай жашагандыгы жөнүндө айтып берди. Китепти канчалык көп окусаң, ошончолук көптү билесиң. Балдар, мына биз текстти окуп алдык. Бул эмне? Азаматсыңар, бул албетте китеп. Булар эмнелер? Булар китептер. Бул ким? Бул китепканачы. Булар кимдер? Булар окуучулар. Албетте биз силер менен китептерди китепканадан алып окуйбуз. Андыктан баарыңар
мектептин китепканасына катталып, өзүңөр сүйгөн китептерди алып окусаңар болот. Мына өзүңөр сүрөттөн көрүп тургандай эле, силерге окшогон окуучулар китепканадан өздөрү каалаган китептерди алып окуп отурушат. Келгиле анда эмесе бардыгыбыз дептерлерди ачып, колубузга калем саптарды алып, бүгүнкү числону, теманы жазып, суроолорго жоопторду жазабыз. Бизге 4 суроо берилиптир. Китебиңердин 12 бетин ачкыла. Силер ушул 4 суроого өзүңөрдүн жообуңарды жазасыңар. Биринчи суроо. Сен китеп окуганды жакшы көрөсүңбү? Экинчи суроо. Китеп эмнеге үйрөтөт? Үчүнчү суроо. Үйүңдө кандай китептер бар? Төртүнчү суроо. Китепке кандай мамиле кылуу керек? Мына ушул 4 суроого өзүңөрдүн жообуңарды жазып жөнөтөсүңөр. Эгерде суроолорго жоопторуңарды жазып бүткөн болсоңор, бардыгыбыз китебибиздин 12 бетиндеги 3 көнүгүүдөгү табышмакты окуп, жообун тапканга аракет кылалы. Анда эмесе кунт коюп угуп тургула, мен табышмакты окуйм, силер жообун табасыңар. Сүйлөбөйт ар нерсени айтып берет. Ал нерсе бүт балдарга абдан керек. Ичинде жазып койгон нечен сыр бар, ойлонуп, муну кимдер таап берет. Балдар, бул эмне? Табышмакта эмне жөнүндө сөз болду? Азаматсыңар. Табышмактын жообу китеп. Китепти ар дайым көп окуйлу, китепке этияттык менен мамиле жасайлы. Китеп биз үчүн алтын казына экен. Биздин билбеген нерселерибиздин баарын китептен таап окуп үйрөнсөк болот. Мына урматтуу окуучулар, сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта силер менен китеп жөнүндө маалымат алдык. Жаңы сөздөрдү окуп, алардын маанисин түшүнүп алдык. Текстти окуп, маанисин түшүндүк. Суроолорго жооп бердик. Табышмакты окуп, анын маанисин түшүнүп, жандырмагын таптык. Эми үйгө тапшырма. Китебиңердин 12 бетиндеги 4 көнүгүү. 4 көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктап, жазып, мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөтөсүңөр. Сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла.